Так эми урматтуу балдар, өткөн теманы улантып айтып берсек, мына тарыхты окутууда биз тарых бир топ функцияларды аткарат. Тарыхтын, мына жазайын мен, тарыхтын функциялары. Кайсы функцияларды аткарат бул тарых? Тарых биринчиден аткарат бул таанып билүүчүлүк функциясы. Таанып билүүчүлүк функция. Бул функцияда эмне кылат? Кандай деп түшүнсөк болот? Таанып билүүчүлүк функцияда тарыхты окуган адам элдердин, мамлекеттердин өнүгүшүнүн объективдүү чындыктын негизинде үйрөнөт жана адамзат тарыхы боюнча өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин өстүрөт. Экинчиден, бул жерге мына А деп белгилеп коелу. Экинчи функциясы бул саясий практикалык функциясы. Саясий практикалык. Бул мында эмне кылабыз? Мында бул илим тарыхый фактыларды теориялык жактан терең талдоо менен коомдун өнүгүшүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктайт. Жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн. Андан кийинки функциясы дүйнө таануу функциясы. Дүйнө таануу функциясы мына. Мында тарых, өткөндөгү тарыхый маанилүү окуялар, тарыхтын өнүгүшүнө салым кошкон инсандар, ойчулдар жөнүндө айтылат да мында. Дүйнө таанууду өзү айтып атпайбы, чынбы? Андан кийинки төртүнчү функциясы бул тарыхтын эң негизги функциясы десек болот, бул тарбиялык функциясы. Тарбиялык функциясы. Себеби тарбиялык функциясы тарыхты окуп аткан адам, тарыхка кызыгып, мисалы Кыргызстан тарыхын, дүйнөнүн тарыхын окуган адам, ошол бир мисалы кыздар мисалы окуп атып, Курманжан Татканын тарыхын окуп атып, ошо Курманжан энебиздей болгусу келет, чынбы? Кээ бирөө болсо Мухаммед Алинин тарыхын окуп атып, бак Мухаммед Алидей болгусу келет. То есть тарых бул адамды тарбиялайт экен да, жакшы жакка тарбиялайт экен. Мына ушул функциясы эң негизги функциялардын бири деп айтсам. Мисалы Кытай тарыхчысы Конфуций мисалы, ошол бир сөзү бар да, Конфуцийдин. Мындай айткан: эгер сен келечекти билгиң келсе, сен өткөн тарыхты оку деп бир чоң кеңеш берген. Бул эмне деген сөз? Бул чоң нерсе, чынбы? Мына ошондуктан ушул тарыхты окутууда тарых ушундай 4 функцияны аткарат экен. Андан кийинки дагы тарыхтын эң бир кылдат нерселеринин бири бул тарыхты окутуунун методологиясы. Же болбосо кыргызча айтканда изилдөө ыкмасы. Мисалы кандай деп айтсак болот? Тарыхты изилдөө жана үйрөнүүдө мен мына силерге жазып коеюн, үйрөнүүдө тарыхты үйрөнүүдө мындан 2000 жыл мурун эки көз караш пайда болгон. Эки көз караш. Алар кайсылар? Биринчиси бул идеалисттик көз караш. Анан экинчиси материалисттик. Бул экөөнүн айырмасы эмнеде? Мына ошол азыр кичине комментарий берейин силерге. Идеалисттик концепцияны артынан ээрчигендер, булар мына идеалисттик сөзүн эле мындай чечмелеп коет. Идея деген латынча ой деген, ой. Идеалисттер эмне деп атат мына? Бул дүйнөнүн жаралышы, жер планетасы, же болбосо галактикалардын жаралышы, анын ичинде жер планетасы, күн системасы, флора, фаунанын жаралышы, буну ким жараткан? 18.000 аламды кыргызча айтканда. Буну Кудай жараткан. Идея, көрдүңөрбү? Ой деп атат да. Бардык булардын ой боюнча, идеясынын боюнча, бул дүйнөнү акыл эс башкарат деп атат. Мына анан экинчисин айтайын да, анан экөөнү салыштырып көрөлү да. Материалисттер эмнени айтып атат? Материалисттер болсо, материя деген сөз, бул латынчадан которгондо нерсе, же болбосо зат, буюм деген нерсе. Булар эмне деп атат? Бул дүйнөнүн түзүлүшүн айтып. Мен силерге мындай илимий нерсе менен жөнөкөйгө жеткизүүгө аракеттенейин. Алар айтып атат, идеалисттер каршы айтып атат да, идеалисттер Кудай жараткан десе, булар жок деп атат. Булар дейт, бул дүйнө
tepkиш болбосо эволюциялык жол менен өнүккөн. Силер мисалы биологиядан өткөнсүзбү да? Алып жетчик класста. Инфузория туфелка дегенди өткөнсүңөр, чынбы? Амеба дегенди өткөнсүңөр, мына бир клетка жөнөкөй. Анан ошондон баштап жерде суда жашоочулар пайда болду. Папоротник, ошондой өсүмдүктөр өстү. Ошонун баары көмүргө айланды. Анан маймыл пайда болду. То есть анан маймылдан жанагы Чарльз Дарвиндин теориясы боюнча адамзат келип чыкты деп атат. Адамзаттын жаралганына окумуштуулардын эсептөөсү боюнча антрополог, тарыхчылардын эсептөөлөрү боюнча мындан 2,5 миллион жыл мурун. Мына бул жерге жазып коеюн кичине. Кошумча маалымат болор үчүн 2,5 миллион жыл мурун адамзат жаралды деп атат да. Мына ушул эки идея, то есть багыт мына 2000 жылдан бери бири-бирин жеңе албай талашып, тартышып, ошол тарыхты дүйнөнүн изилдөө ыкмасынын негизинде талашып, тартышып, бир дагы чечимге келет. Эми экинчиден айтып болду, бул жерде эмне деп айтсак болот? Мына биз кыргыздар, Осы Кыргызстан тарыхын окуганда деле биз көбүнчөсүн мына ушул убакка чейин кайсы багыт менен жашап келдик мына? Материалисттик багыт. Эмне үчүн? Себеби биз 1922 жылдан 1991 жылга чейин СССР деген чоң державада жашадык, чынбы? 90 жылы ыйрап калды. Ал СССРдин убагында ошо динге каршы атеизм деген окуу болгон, атеизм, динге каршы. Мына ошонун негизинде биз только дүйнөнү материалисттик түрдө таанып келебиз. Мына көчөлүк күнүмдүк турмушта карасак, азыр бизге мындай дин жолуна берилген, ошол идеалисттик көз карашты камтыган инсандарды мындай көбөйдү да, дин жолуна берилген. Ошондуктан бул деп атпайбы азыр 2000 жылдан бери бул эки багыт тең бири-бирин эч качан жеңе албай, бири-бирине талашып, тартышып жашап келе жатат. Андан кийин дагы тарыхтын эң негизги нерселерин билүү, тарыхты окутуунун принциптери деген чоң нерселер бар. Биринчи принциби кайсы болот деп билет? Буга тарыхыйлык принцип. Бул жерге белгилейин. Тарыхыйлык принцип. Орусча айтканда принцип историзма дейт да, тарыхыйлык принцип. Мында эмне айтылат? Мында бардык тарыхый фактылар, кубулуштар, окуялар конкреттүү тарыхый абалга ылайык өз ара байланышта кароону талап кылат да. Аны кароодо ал кандайча пайда болгон, өзүнүн өнүгүшүндө кандай баскычтарды басып өткөн, аягында эмне болгондугуну изилдөөнү талап кылат да. Экинчи принцип бул экинчи принцип. Объективдүүлүк принципи. Объективдүүлүк деген сөз кыргызча кандай которсок болот? Объективдүүлүк бул чындык деген сөз да. Эгер бул принципке таянсак, биз тарыхты кандай болсо ошондой караш керек. Мисалы, СССР империясынын тушунда кыргыздардын тарыхы объективдүү чагылдырып келинген эмес. Только биз Россиянын тарыхын, орустардын тарыхын окуйбуз. Ошондуктан тарыхчы бул окуя тарыхты теманы түшүндүрүп атканда же болбосо объективдүү, только чындыкка карап түшүнүш керек да. Андан кийинки принцип үчүнчү, социалдык жактан талдоо принциби. Социалдык жактан талдоо. Бул принципке таянганда эмне кылабыз? Атайын аныкталган схемаларга ылайыкташпаган фактыларга таянуу керек да. Бул принцип ар бир кубулуштун ар кандай кемчиликтерден, жетишпегийликтеринен алыс кароого шарт берет да. Андан кийинки принцип, төртүнчү принцип альтернативдүүлүк принциби. Альтернатив деген сөз эмне деген сөз? Альтернативдүүлүк принциби. Бул принципте ошол тарыхый окуя болду, мисалы ошо анализ жүргүзөт да. Болду. Болбой калса кандай болот эле? Эмне үчүн болду? Мына ушундай анализ жүргүзүп, анан бул альтернативдүү принцип ошого жооп берет да. Андан кийинки эң тарыхтын дагы баскычтарынын бири бул тарыхты көптөгөн окумуштуулар мындай дагы өзүнчө мезгилдерге бөлүшкөн. Мисалы, биз окуп келгенбиз СССР убагында. Мисалы, Карл Маркс деген чоң окумуштуу философ, жана капиталдын эмгектин авторунун негизинде адамзат коому бул 5 формацияга бөлүнгөн, билесиңерби? Алгачкы опшуналык коом, экинчи кул ээлөөчүлүк коом, үчүнчү феодалдык коом, төртүнчү капиталисттик коом, бешинчи социалисттик коом деп
ушундай адамзаттын басып өткөн жолун мындай мезгилдерге бөлүшкөн да. Мына ушунун баардык ушул мезгилдерге бөлүнүшү, тарых окуутунун принциптери, тарых окуутунун методологиясы, тарыхтын функциялары жана өткөн сабакта өтүлгөн тарыхка көмөкчү илимдердин баардыгы биригип келип бир тарых деген бир нерсени түзөт да, тарых деген бир өзүнчө чоң илимди түзүп кетишет. Мен ойлойм мына бүгүнкү нерседен бир аз болсо дагы комментарий алдыңыздарга депчи.